Assalamu alaikum Кыргыз каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Ошентип биздин кыргыз курама командабыздын дүйнө чемпионатына тандалуу оюндарынын 8-туру аягына келип жетти. Биздин тайпабызда ошентип Иран курама командасы 20 упайды биринчи топтодагы 2026-жылкы дүйнө чемпионатына чыкты. Официалдуу түрдө деп айтсак болот. Ал эми алардын артынан экинчи орунда Өзбекстан курама командасы келе жатат азыркы учурда. Акыркы 8-турдагы оюнда эки команда бири-бири менен Иранда, Тегеранда, Азади стадионунда оюн өткөрүп, бири-бири эсебинде тең чыгышты дагы бири-бирден упай алышып, 20 жана 17 упай менен биринчи, экинчи орунду ээлешти. Бул эки команда дүйнө чемпионатына түздөн-түз чыкканга мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк командалар. Алардын артынан Бириккен Араб Эмираттары келе жатат азыркы учурда. 13 упай менен биз деген кыргыз кураманын көрмандары баарыбыз үмүт кылып аткан болчубуз. Акыркы ушул 8-турдагы ойногон Түндүк Корея менен оюнунда тең чыгып калат деп. Бирок тилекке каршы, биздин тилегибизге каршы Бириккен Араб Эмираттары акыркы 90-мүнөткө 8 мүнөт кошулганда ошол 98-мүнөттө гол киргизип, Түндүк Кореяны 2-1 эсебинде утуп 3 упайды өзүнүн капчыгына салып кетти. Ал эми Түндүк Корея болсо 2 упай менен таблицанын аягында 6-орунда калып кетти. Ал эми биздин кыргыз курама командабыз өзүңөр баардыгыңар көрдүңөр, кабардар болдуңар болуш керек бул убакка чейин. Катар менен биздин өзүбүздүн стадионубузда ойноп 3-1 эсебинде жеңишке жетишти. Чындыгында бул оюнга эч ким ишенбей аткан болчу. Биздин футболчуларыбыз утулат Катардан, анткени Катар күчтүү курама. Катар буга чейин 2 жолу Азиянын чемпиону болгон деген факторлорго таянып, биздин курамабызга көпчүлүк көрөрмандар ишенбей жаткан болчу. Алардын ичинде мен дагы бар болчумун. Кичинекей 2% болсо дагы, мындай кандай десем, ишенбөөчүлүк бар болчу. Бирок бардыгы башкача болду. Биз Катардын үстүнөн жеңишке жетиштик жана 6 упай менен азыркы учурда таблицанын 5-орунда турабыз. Эске сала кетейин, 1-2 орунду ээлегендер түздөн-түз дүйнө чемпионатына чыгышат. Ал эми 3-4 орунду ээлегендер болсо, башка континенттеги атаандаштар менен, мындай орусча айтканда стыковый матчтарга түшөт да. Башка континенттеги командалар менен ойноп, андан ал командалар утса, анан дүйнө чемпионатына чыгат. Бирок 4-этап болсо деле биздин команда үчүн аябай чоң жетишкендик болот. Азыркы учурда мисалы ошол күчтүү деген Бириккен Араб Эмираттары жана Катар мынакей ошол 3-4 орунга калып калуусуна аракет кылып, алдыдагы оюндарда ошол калып калганга аракет кылат да. Бизде болсо 2 оюн бар алдыда. Биринчи оюнубуз 5-июнь күнү өтөт. Ал деген Түндүк Корея менен конокто өткөрөбүз. Экинчи оюн болсо бул 10-июнь күнү Бириккен Араб Эмираттарын өзүбүздүн стадионубузда кабыл алабыз. Жана ошол 2 оюн бизге абдан маанилүү, анткени деген башка курамалар, мисалы кандай десем, башка командалар бири-биринин оюнуна караш керек да. Бул утулуп калса экен депчи, мисалы ушундай көз карандылык бар. Ал эми бизде көз карандылык жок. Биз 2 оюнду жакшы жыйынтык менен өткөрсөк, мисалы деген 2 оюнду ута турган болсок, 3 упайдан 6 упай алабыз да. Ошону менен бизде 12 упай болот дагы. 3-чү орунга бизге азыр кандай десем, мүмкүнчүлүк аз эле болуп калды. Шанс аябай азайып кетти, анткени деген 3-чү орунда Бириккен Араб Эмираттары 13 упай менен турат. Ошондуктан биз азыр 2 оюнду утканда 12 упай болот. Катарды ашып өтсөк болот. Катардын ордун ээлесек болот тагыраак айтканда. Ал эми Катардын бул жерде азыр 2 оюну бар. 2 оюну биринчиси бул 5-июнда Иран менен өткөрөт. Ал эми 10-июнда Өзбекстан менен өткөрөт. 2 команда тең Катар менен, кандай десем, Катар үчүн оңой команда эмес. Ошондуктан биз үчүн дагы мындай минималдуу болсо дагы дүйнө чемпионатына чыгуу үчүн аракет кылганга дагы деле мүмкүнчүлүктөр бар. Болгону аракет кылганды, үмүт кылганды токтотпош керек. Баардык айта турган нерсенин баарын айттым окшойт. Болушунча кыска түшүндүрүп бергенге аракет кылдым. Эгер түшүнбөсөңөр да комментарийге жазгыла. Анда дагы бир сыйра сүйлөшөбүз. Аягына чейин көргөнгөргө чоң рахмат. Кийинки видеолордон, кийинки кыргыз кураманын оюндарынан жолукканча жакшы тургула.